Биз мамлекетибизде коронавирус деген чума каптаганда асманыбызга булут толуп, кылың арыткан кыргыз элим кыйналып турган учурда ыктыярчылар элибиздин жүгүн көтөрүп туруп, элибизге дем берип туруп, чырак болуп бердиңер. Силерге чын жүрөгүмөн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат силерге. Кагаз берип койчу. Азыр болсо мен атайын ушул жерге келип туруп, өзгөчө жардам көрсөткөн, өзгөчө өз үй бүлөсүн ойлобой, балдарын ойлобой, ата-энесин ойлобой, кыргыз элим, кыргыз жерим деп туруп, өзүнүн жүрөктөрүн берген адамдардын атын атап кетким келет. Кыргыз элимде тарыхында бир топ кыйынчылыктар болгон. Бирок дайыма элибиздин арасында элибиздин абирин, намысын туу тутуп туруп алдыга алып чыккан биз барбыз деген баатырлар болгон. Мен ушул коронавирустук чума каптаганда бардык кыргызстандыктардын башы бириккен үчүн ушунчалык сыймыктанып, ыраазы болдум. Өзгөчө өзүңүздөр жакшы билгендей, дарыгерлерибиздин арасында жаш болсо да курч, жаш болсо да ата мекеним, элим деп туруп жан дүйнөсүн берген бир топ дарыгерлер болду. Акелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, ийнелерибиз болду. Тилекке каршы алар бүгүн биздин жаныбызда эмес. Тилекке каршы алар болсо өз өмүрүн биздин келечегибиз үчүн берди. Мен ушул коронавируста ар бир үй бүлө жакындарын, бир туугандарыбы, же тааныштарыбы ар бир үй бүлөгө тиешелүү жоготуулар болду. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туруп, ар бир үй бүлөгө мен көңүл айтам. Жоготкон жакындарын жаткан жерлери жайлуу болсун. Жайлуу болсун. Өмүрүн элибизге арнаган студент карындашыбыз Адинай Мырзабековага эстеп кетким келет. Инфекционист Шайназарова Закированы эстеп кетким келет. Мыкты гепатолог, инфекционист Үмүтжан Мусаева эжекебизди эстеп кетким келет. Жаныбек Мамбетов, Бакыт Өмүрзаков, Губайым Жээнбаева, Осмоналы Шамшидинов, Эдил Садыков, Бектемир Мукамбет Оморов, Абдиманап Муратов, Альберт Исмаилов, дагы бир топ дарыгерлерибиз өмүрүн биздин элибизге арнап туруп, бул дүйнөдөн кетти. Жаткан жерлери жайлуу болсун. Дорогие кыргызстанцы, мы потеряли многих кыргызстанцев. В наше время потеря свыше 1500 человек. Это огромная потеря. Но благодаря именно волонтерам, благодаря именно врачам, медсестрам, благодаря общим усилиям, что мы единая нация, вы спасли многих. Вы спасли многих. Я горжусь, что я кыргызстанец. Я горжусь, что я один из вас. Спасибо огромное вам. Спасибо большое. Сегодня мы открываем нашей аллеи чести, когда эту аллею мне предложил Даир Токобаев. Многие из вас, наверное, не знают, я хотел о нем сказать. Вот я стою перед Азиамолом, он возглавлял Азиамол, управлял им. Ему было всего 34 года, осталось 4 ребенка, мы тоже его потеряли. И когда он говорил, говорю, Байке, давайте аллею почета откроем.
Я говорю: Даир, я абсолютно тебя поддерживаю, абсолютно правильная идея. Но в этой аллее почета должны быть только почетные люди. Даир никогда не думал, что он будет в этой аллее почета. Никто из нас не думал. Это аллея почета, аллея живых. Это аллея живых. Пока наши герои живы, мы должны уметь их чтить. Мы должны их ценить. И я с огромным уважением отношусь к людям, которые вот здесь стоят. Сегодня мы открываем 2 звезды. Звезда волонтеров и звезда наших врачей. Для меня огромная честь сегодня здесь присутствовать и сегодня вместе с вами принимать участие в открытии 2 этих звезд. Я также хотел бы назвать имена врачей, которые сегодня здесь присутствуют. Кто-то, может быть, опаздывает, кто-то балким кечигип аткандыр. Бирок атын атап кетишибиз керек. Бул болсо биздин врачтарыбыз Нуркыз Туратбекова, Жаркынай Нурланбек кызы, Ахмаджон Утанов, Хайрат Алыкулов, Расылбек Мадаминов, Бегимай Жумабаева, Эльмира Алексеева, Алексей Анатольевич. Дагы өзгөчө белгилеп кетерим. Ошо коронавирус жүрүп атканда менин телефонум шыңгырап туруп, бир тааныштардын телефону чалып калды. Москвадагы врач, медсестралар топтолуп, кыргыз элим кыйналып атканда жумуштарын иштеп туруп, кыргыз элиме жардам беребиз деп келебиз деп атат дейт. Билеттерине учактарга тыйын керек деп атат дейт. Ушундай маалыматты укканда менин көзүмөн жаш айланып, улуу урматтуу кыргыз элимдин уучу кургак эмес экен, келечеги зор экен деп туруп ушунчалык сыймыктандым. Ошол топту жетектеген Эльвира деген врач карындашыбызга да мен ыраазычылык билдирем. Ошол жоон топ менен Москвадан, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербургтан келген кыргыз жарандарга мен ыраазычылык билдирем. Иштери алдыга жылсын, ийгиликтүү болсун. Кыргызстаныбызды алар ойлосо, биз кыргызстандыктар дайыма алар мененбиз. Кудайым буйруп, мынакей азыр болсо алдыбызда турган биздин белгилүү адамдарыбыз, жылдыздарыбыз коронавирус башталганда Facebook, Instagram аркылуу элге кайрылып, ишкер адамдарга кайрылып, алар да жетектеп берди. Алардын арасында өзгөчө белгилеп кетким келет. Мирбек Атабеков ийинибизди, Алтынай Нарбаева эжекебизди, Тынчтык Алтымышевди, Анжелика карындашыбызды, Эркин Рыскулбеков ийинибизди, Абдурахман Муртазалиев ийинибизди, Арсен Бактыгүл Бадыева жана бир топ адамдарды белгилеп кеткибиз келет. Өзгөчө мынакей жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү турат. Өзгөчө мынакей Дина карындашыбызды да белгилеп кетким келет. Аныктап, өз учурунда маалымат берген үчүн. Себеп дегенде биригип гана ушундай чоң апатты жеңүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биригип гана биз ушул чоң апатты жеңдик. Урматтуу кыргызстандыктар, мен айткам, ошондо бир кайрылуу жасап туруп, Кудай буйруса ушул чоң апатты жеңгенден кийин сөзсүз түрдө биз эстелик курушубуз керек деп туруп. Мен болсо ушул учурдан пайдаланып туруп, бардык ушу архитекторбу, сүрөтчүбү, шыгы бар кыргызстандыктарга кайрылып кетем. Менин Facebook баракчама ушу волонтер, врач, медсестраларга эстелик койгончо эскизин тартып туруп жибергиле. Аны ошол жерде жакканын биз комиссиондо тандап алып туруп, Кудай буйруса, эмдиги жылы эстеликти да ачабыз деп ойлойм. Азыр шайлоо бүткөндөн кийин жаңы өкмөт курулгандан кийин аларга кайрылабыз. Мен ойлойм, алар да татыктуу жерди бөлүп берип туруп, ошол жерге татыктуу эстелик курушубуз керек. Себеп дегенде күндөр өтөт, жылдар өтөт, кылымдар өтөт. Бирок кыргыз элимдин бириккенин,
чыныгы намыстын ойлонгонун, чыныгы жаштар биригип туруп элибиздин жүгүн көтөргөнүн эч качан унутулбаш керек. Эч качан унутулбаш керек. Мен ушу бүгүнкү батырларга чын жүрөгүм менен ыраазычылык айтам. Сиздерди мактаганга сөз жетпейт. Ыраазычылык айтканга сөз жетпейт. Себеп дегенде сиздер кылымга даназалап айтып өтсө да сөз жетпейт. Рахмат, бар болгула. Чоң рахмат силерге. Спасибо вам огромное, Роберт Григорьевич, действительно, проникновенная речь. Абсолютно правы вы. Вспомним всех тех, кто с нами, и всех тех, кого с нами, к сожалению, уже нет. Друзья, ну и от тех людей, которые оказались на передовой, если сравнивать эту борьбу с войной, то они действительно оказались на переднем фронте, это, конечно же, наши врачи. И от лица тех людей, чьи имена мы чествуем сегодня, очень бы хотелось, чтобы прямо сейчас сюда поднялась прекрасная женщина, главный врач 6-й горбольницы Эльмира Мукамбетова. Ну а мы ее, естественно, встретим благодарственными аплодисментами за весь тот труд. И в ее лице благодарим всех врачей, которые, не жалея своих жизней, оказались на передовой и достойно встретили эту напасть. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Хочется услышать от вас несколько слов. Биз ушул аябай апат күндөрү чогуу иштештик. Бизде бул Discovery деген отелде биздин команда менен иштегенбиз. Ошол жакта биздин арабызда мына Адинай деген кыз кетип калды. Жогоруда айтылган сөзгө мен да кошулам. Жаткан жери жай болсун, топурагы толко болсун. Эми андан бери 1,5 ай өтүп кетти. Бул кырдаал эми кайра кайталанбасын. Ошондуктан биз медиктердин атынан сиздерге кайрылып кетет элем. Дениңер сак болсун, өмүрү узун болсун. Ушундай апаттан мындай апат кайра кайталанбасын. Ошондуктан биз колубуздан келген бардык аракеттерди жасадык. Эл үчүн, силер үчүн иштегенге аракет кылдык. Силерге чоң рахмат. Спасибо вам огромное. Ну и, конечно же, друзья, как обойтись без этого важного момента? Помимо открытия сегодняшних звезд, мы, естественно, постараемся персонально каждого поблагодарить, хотя бы так символично, такими прекрасными сертификатами. Ну и ни для кого не секрет, что как бы не были героичны наши медики, но без поддержки волонтеров они бы просто не справились, как и все мы. И очень приятно было видеть те горизонтальные связи, которые показал наш народ, сплотившись, не сдавшись, несмотря на все сложности, несмотря на все трагедии, несмотря на всю боль. И от лица волонтерского движения хотелось бы услышать одного из самых ярких представителей этого самого движения, представителя фонда Элим Барсынбы, Айдара Акубанычбекова. Айдар, если вы с нами, хочется увидеть вас здесь. Биринчиден жүргүзүүчүлөргө баарына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Чындыгында бул апатка такат кылып, биздин мына маданият чөйрөсүндө жүргөн ырчыларыбыз, чоорчуларыбыз, ишкерлерибиз, жалпы эле мекендештер, алыста жүргөн Америкадагы, Германиядагы, Россиядагы, Украинадагы баардык мекендештер колунан келишинче кол кабыш кылып жардам берип жүрдү. Жаратканыбыз баардыгына ден соолук берсин. Канчасын жоготуп алдык чындыгында. Ар дайым жаратканыбыз алуучу эле эмес, берүүчү колдордон кылсын буюрса. Баягы ар дайым айтып келем, интервьюлар болсун, каяк болбосун, чындыгында терең ыраазычылык ушундай тирүү кезинде адам керек экен да, көңүл. Ошондуктан ушул көңүл алуу максатында бир ыраазычылык парагы болушу мүмкүн. Бирок бул бир кагаз эле эмес, бул адамдын көңүлү экен. Ошондуктан мынакей Элим Барсынбы коомдук кайрымдуулук фонду бир эле ушу пандемия